Siz эми министрлер кабинеттин төрагысы болуп келатасыз да. Бул министрди сиз өзүңүз сунуштадыңызбы? Кел жаңы келаткан Бакыт мырзаны. Мына Бакыт мырзаны карап көрсөк, карыздар башкаруу, анализдөө, статистика карыздан баш чыкпапыр да. Мында өзүнчө жетекчилик кызмат көрбапыр. Эртең күнү ушул экономика көтөрүүнө кандай кепилдик бар бул жигитке? Эки кадрды тең Данияр Жолдошевду дагы, Бакыт Төлөмүштү дагы мен өзүм сунуштадым. Мен булар үчүн жооп берем, булар үчүн жоопкерчиликти дагы мен ала алам. Ишти экөө тең алып кетишет. Бакыт мырза, сизге суроом, айтыңызчы. Экономиканы кантип көтөрөбүз? Ошол менен биргеликте эле биздин азыр чет мамлекетте, чет өлкөдө 1 миллиондон ашык биздин кыргыз мигранттарыбыз жүрөт. Алар деле жыргааны жыл кайтарып жүргөн жок да. Ошол жактан мигранттар үчүн келечекте кандай бир чоң долбоорлоруң бар, проекттер бар. Ошол менен биргеликте эле жылына канча акча отурулат мигранттардан? Русланбек Шерғазиевич, буга чейин айтылып кеткендей, негизги курс багыт азыркы учурга чейин жетишкендиктерди улантып кетүү, аракеттенүү. Андан тышкары келечекте дагы айтып кетти, улуттук мега долбоорлор, инвестициялык мега долбоорлор бар. Камбар-Ата 1, темир жол, Кыргызстан, Кытай, Өзбекстанды темир жолу. Мисалы үчүн ошол эле Камбар-Атаны азыр иш жүргүзүлүп баратат. Ошону баштасак 17 миңге чейин жумушчу орун түзүлөт. Андан тышкары 30-жылга чейин негизги багыт бул индустриализациялоо. Өзүңөр быйыл деле күбө болуп кеттиңер, бир нече Мигранттар жөнүндө айтыңызчы, мигранттар жөнүндө. Быйыл өзүңөр статистиканы карап көрсөңөр, миграциянын чет өлкөгө кеткен миграциянын агымы бир аз басаңдап атат. Анткени мисалы үчүн быйыл эле 9 айдын ичинде 137 миң жаңы жумушчу орун түзүлүп аткан. Ошол негизги Канча акча келди, ошону айтпайсызбы? Мигранттардын переводтору азыркы учурда 2 миллиарддан ашык акча түшүп атат. Бирок ички дүң өндүрүмүнгө салыштырмалуу деңгээли 30%-тан 20%га чейин түшүп атат. Сиз мындай кылыңызчы, баягы конкреттүү түрдө ушу биздин дүйнөнүн 4 бурчунда жүргөн миллиондон ашык мигранттар үчүн ушу өкмөт, жаңы келген өкмөт кандай долбоорлор бар ошолор үчүн? Мынакей алар деген жылына 2 миллиард, 3 миллиард которот экен. Алардын мээнети тияктуу болгону менен дөөлөтү бияка келип атпайбы акчалар Кыргызстанга? Силер баягы эле Акылбек Жапаровдун эмесин айтып атпайсыңарбы? Темир жол, Камбар-Ата, конкреттүү программалар айтпайсыңар. Биз келдик мына, жаңы состав келдик. Биз буну кылабыз 100 күн ичинде. Болбосо 6 айда которобуз булардын баарын. Жок, буларды иштетебиз дебейсиңерби? Жаттама сөздү айтып бербей. Руслан Шерғазиевич, мен жана айтып кеттим. Бүгүнкү күндө биздин программабыз бар. Бекитилген, урматтуу президентибиздин берген багыттары бар.